Менин кандидатурамды Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына көрсөткөнүнө ыраазычылык билдиремин. Siz таза адамсыз, жакшы тарбия көргөн жигитсиз. Siz акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Урматтуу Садыр Нуркожоевичке дагы чоң ыраазычылык билдирем. Теневая экономика 43% составляет этот этап. Мен мамлекетке карызмын. Бир добуштан колдоо алынды. Өкмөт башчылыкка шайланган Улукбек Марипов декларациясында коммерциялык кооперативдеги үлүшүн көрсөтпөй келет. Атка минердин 2015 жылдан берки кирешеси жана мүлктөр тууралуу маалыматтар декларатор сайтында көрсөтүлгөн. Марипов 2002-2006 жылдары каржы министринин Баткен губернаторунун жардамчысы, парламент депутатынын консультаты болуп иштеген. Эске салсак, бул кызматтарда алардай Аскарбек Шадиевдин жардамчысы болуп эмгектенген. Кийин президенттин администрациясына өтүп, 2010 жылга чейин эксперт, инспектор кызматтарын аркалаган. 2010 жылдан 2015 жылга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болгон. 2015 жылы президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болсо, 2016 жылдан азыркыга чейин эсеп палатасынын төрагасы кызматын аркалап келди. Ал эми коммерциялык ишмердигине кайрылсак, Улукбек Асамидиновичтин өмүр баянында 1997 жылдан 2001 жылга чейин Кызыл Кетмен дыйкан чарбасынын жетекчиси болуп иштегени жазылган. Адилет министрлигинин базасы көрсөтүп тургандай, Улукбек Асамидинович бул кооперативдин негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелет. Демек, үлүшү бар. Кызыл Кетмен үрөөнчүлүк кооперативи 2004 жыл түзүлүп, Мариповдордун кичи мекени Нокат районунун Кыргыз Ата айылында жайгашкан. Негиздөөчүлөрү Улукбек Мариповдон тышкары атасы Асамидин Марипов, апасы Сурма Абдыразакова, иниси Нокат районунун акими Бакытбек Марипов жана башка бир туугандары, жалпы саны 7 киши. Кооператив үрөөнчүлүккө адистешкен уюм 2008 жылы мамлекеттик кайра аттестациялоодон өткөн. Кооператив 2020 жылдын март айында кайра каттоодон өткөн. Негиздөөчүлөрүнүн саны өзгөргөн эмес. Айтмакчы, бул кооператив Улукбек Мариповдун иниси 2020 жылдын ноябрынан бери Нокат районунун акими болуп иштеп Бакытбек Мариповдун декларациясында да көрсөтүлгөн эмес. Анын да 100 гектарга чукул жер тилкелери бар. Айрымдары агасы Улукбек Мариповдун декларациясында көрсөтүлгөн жерлер. Демек, бул айдоо аянттары Кызыл Кетмен кооперативинин карамагындагы жерлер болушу мүмкүн. Кызыл Кетмен кооперативи өкмөттүн 2018 жылдагы номер 373 токтому менен үрөөнчүлүк чарбаларынын реестрине катталган. Бирок кооперативдин бюджетке төккөн салыктары тууралуу маалымат жок. Бюджет порталы эч кандай төлөм төккөн эмес деген маалыматты көрсөтөт. Кооперативдин киреше чыгышлары, каржы операциялары тууралуу маалымат расмий порталдарда жок. Улукбек Мариповдун өзүнүн жылдык кирешеси 2017 жылы 1 миллион 403 миң сом, жакын туугандарынкы 503 миң сом болгон. Ал эми 2018 жылда кирешеси 1 миллион 831 миң сом, ал эми жакын туугандарынкы 521 миң сом болгон. Чыгымдары тууралуу маалымат жок. Мариповдун жогорку кеңештеги билдирүүсү боюнча расмий айлыгы 26 миңден ашык сомду түзөт. Ал эми кыймылсыз мүлктөрүнүн үй-жайы тууралуу маалымат жок. 2015 жылы эч кандай кыймылсыз мүлкү жок болсо, 2016-2017 жылдары 3,5% айыл чарба багытындагы жери көрсөтүлгөн. 2018 жылы болсо жеринин саны жана көлөмү кескин көбөйүп, 122 гектардан ашуун аянтты ээлеген 7 жер тилкеге ээ болуп калган. Мындан тышкары жегил унаасы, 623 миң сомдук майда жандыктары, 594 миң сомдук жылкылары бар. Марипов мынча көлөмдөгү жер тилкелерин кайсы булактан тапкандыгы белгисиз.